Астана-Бил кайрымдуулук фондунун бул алгачкы жардамы эмес. Буга чейин калктын айрылуу катмарына ар тараптуу колдоолор көрсөтүлүп келген. Бул жолу кампага түшкөн 200 тонна көмүр райондун 400 тургунуна берилди. Берген жардама ыраазымын. Эмне десең, мен бала убагымда машина тепсилеп кеткен. Ошондон баштап өкмөт багып атат. Мына келип, азыр бир шайлап жардам кылып аткан депутатка да ыраазымын. Акылбек Тогозбаевичке рахмат. Бул кышкы сезондо мынакей аз камсыздууларга ушундай көмүр таратып берип атат. Дагы жетим жесирлерге ун талканын, суу май чайын баарын берип атат. Ороз убагында орозчондорду чакырып тамагын берип атат, сый тамагын. Ошол эмне жагынан болсо, материальный, моральный жагынан көп колдоо болуп атат. Жардамды даректүү жеткирүү үчүн социалдык адистер тарабынан тизме түзүлүп, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жана көп балалуу аз камсыз үй бүлөлөргө каралган. Жылда бардык тараптардан колдоо болуп жатат. Акылбек Тогозбаевичтин ишине ийгилик каалайбыз элдин атынан. Ушул ар бир аз камсыз үй бүлөгө даректүү жетет деп ишендиребиз. Тизме түзүлгөн. Ишине ийгилик жана жерибизде тынччылык, аманчылык болсо, анан элибизде ынтымак, биримдик болсо, анан ушундай кайрымдуулук фондторго эле кайрылбастан элибиз өзүнүн жарандарына өздөрү жардам берген деңгээлге жетишин мен тилектешилем. Элге кол сунган эл өкүлгө кайрымдуулук фондусуна ыраазычылыктар айтылып, 400 тургундун ар бири 10 каптан көмүр алышты. Жанара Сагындыкова, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Түп району.